Assalamu алейкум достор. Бүгүн көпчүлүктүн суранычы менен жана көпчүлүктүн сүйкүмдүү суусундугуна айланган султан чай тууралуу сүйлөшөбүз. Бул суусундуктун курамы, адал же арамдыгы жөнүндө маалымат берем. Андыктан тасманы акырына чейин көрүңүз. Пайдалуу болсо лайк басып, башкаларга сөзсүз бөлүшүп коюңуз. Видеомдун башында эскерте кетчү жагдай. Эгерде кайсыл бир азыктын курамында Куран жана сүннөттө, тагыраагы ислам шариятында арам деп белгиленген заттар жок болсо, анда ал азыкты арам деп айтууга болбойт. Ал эми кайсыл бир азыктын курамында арам кошулмалар бар болсо, анда ал азыкты дагы адал деп айтканга болбойт. Ал эми султан чайдын курамын карасак, курамында артезиан суусу, шекер, чайдын экстраты, шабдалы ширеси, лимон жана аскарбин кислотасы, кара чай жана шабдалынын даамын берген натуралдык ароматизаторлор колдонгондугу жазылып турат. Видеого кыстырма катары бир маалыматты айта кетейин. Кээ бирки суусундуктардын курамын карасаңыздар, жөн эле натуральный ароматизатор деп жазып коюлат. Мындай суусундуктарды алгач такташ керек. Себеби натуральный ароматизатор бул же өсүмдүктөн же жаныбардан алынуусу мүмкүн. Ал эми биз сөз кылып жаткан султан чайдын курамындагы натуралдык ароматизатор бул кара чай жана шабдалдан алынгандыгы так даана көрсөтүлгөн. Ошондуктан урматтуу достор, бул суусундукту эч күмөн санабай иче берсеңиздер болот, анткени мунун курамында эч кандай арам кошулмалар жок. Баса эскерте кетчү жагдай, биз султан чайды реклама кылганыбыз үчүн эч кандай ак алган жокпуз. Болгону адалды адал, арамды арам деп да айтуучу бир экспертпиз. Тамагыңыздар таптуу болсун, адал болсун. Эгерде бул видео сиздерге пайдалуу болгон болсо лайк коюп, башкаларга сөзсүз бөлүшүп коюңуз. Кийинки чыгарылыштарда кайсыл продукты жөнүндө маалымат алгыңыз келет, комментарийге жазып коюңуз. Ассаламу алейкум.